Эфирибизди алга карайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн кино жөнүндө сөз кылдык, гүлдөр жөнүндө сөз кылдык, чыгармачылык жөнүндө сөз кылдык. Ал эми кезекте билим берүү тармагына өтөлү. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадалиев жана Сарбашева Динара эжекебиз Чүй облусунун Эне мектебинин координатору. Саламатсыздар, кош келдиңиздер. Саламатсыздар. Кутматтаңыздар менен агай. Рахмат. Рахмат. Агай, ушул билим берүү тармагынан суроолорду узатабыз сиздерге. Айта кетсеңиз, ушул биздин Кыргызстандын билим берүү тармагы өзгөрүүлөргө муктажбы же өзгөрүүлөр кереги жокпу бизге? Алгач бизди ушу студияга чакырып интервью алганыңарга рахмат. Эми мынау Кыргызстандын билим берүүсү өзгөрүү ар дайым бардык тармакта керек да. Ар дайым керек. Ошондой эле биздин билим берүүдө дагы албетте өзгөрүү, өсүү, замандын, доордун талабына ылайык өзгөрүүлөргө дайым эле муктаж болуп турат дейм. Ошо. Айта кетсеңиз, агай, ушул соңку күндөрдө ушул мугалимге карата бир экиге бөлүнгөн бир ой пикирлер айтылып келет. Мугалимдер замандын талабына жараша кыймылдаш керек, иш алып барыш керек. Ошого болгон ой пикириңиз кандай, агай? Мугалимге карата ой пикирлер туура азыр өтө көп ар түрдүү ойлор айтылып келүүдө. Билим берүү, мугалим, ата эне, окуучу жөнүндө. Мен айтамын, мугалим чындыгында окуп турса гана мугалим болот деген эме бар. Анын үстүнө азыр информациялык коомдо бүгүнкү информация эртең эскерип атканда мугалим тынымсыз окуп, изденип туруусу керек. Анан эми рахмат, азыр мына президентибиз мугалимдердин соц тармактын айлыгын жогорулатып, ошону менен биргеликте мугалимдердин дагы жоопкерчилиги бир топ жогорулады. Ошого адекваттуу түрдө өз үстүнөн иштеп, изденип, коомдун, ата эне, окуучулардын талабыны аткара турган даражада дайым болуп туруусу зарыл дейм. Эң жакшы. Динара айым, айтсаңыз, ушул эне мектеби, эне жана бала мектеби, ошол мектеп тууралуу айта кетсеңиз. Бул энелер мектебинин негиздөөчүсү, автору Гапыр Мадалиев агайыбыз. Агайыбыз ушул 25 жылдан ашып ушул эне мектебин негиздеп, өзүнүн мектебинде эскерте кетсек, Лейлик районундагы номер 3 эксперименталдык мектептин директору ушул мектепте өтүп негиздеп келген. Биз азыр күндө ушул энелер мектеп программасын жайылтуу үстүндө иштеп атабыз. Муну биздин билим берүү министрлиги да колдоп чыкты. Мына жакында эле буйрук чыкты. Ага чейин дагы президентибиздин ушул инсандын адеп, ахлак, руханий өнүгүүсү, дене тарбиясынын өнүгүүсү жана ошондой эле ата энелердин бала тарбиясындагы жоопкерчилигин арттыруу максатында ушундай буйруктар чыккан. Былтыркы жылы, быйылда мына министрлик колдоп жакшынакай буйрук чыгарды. Ошонун негизинде биз ушул иштерди жайылтуу максатында иштер жүргүзүп жатабыз. Жакшы, бул мектептин кандай түрдө иш алып барасыздар? Мисалы, окуучулар менен байланышуу кандай болот сиздерге байланышуу? Эне мектеп сабагы киргизилген мектепте ата энелер менен мектептин ортосунда тыгыз байланыш болот. Азыркы күндө ата энелер менен мектептин ортосунда кандайдыр бир ажырым болуп калган. Ата энелер өзүнүн жоопкерчилигин сезбей, баардык тарбиядагы, билимдагы мектептен деген ойду жүрүшөт да. Азыркы күндө биз ошону ата энелерди мектепке тартуу максатында, ошо энелер мектеп сабагында биз ата энелерге мунун негизги максаты ата энелердин педагогикалык маданиятын жогорулатуу, бала тарбиясында кеңеш берүү, бала тарбиясын үйрөтүү, ушундай сабактарды өтүш керекпиз да. Муну Атайын аке агайдын колунда турат. Энелер мектеп программасын агай бизге даярдап жазып чыккан. Ушул программанын негизинде даяр сабактар, темалар бар, ошону өтөбүз. Жакшы. Агай, ушул айта кетсеңиз, бул ага мугалимдин сөздөрү биздин кулагыбызга алтын сырга эмеспи? Эмгек сиңирген мугалим катары сиздин оюңузду уккум келип турат. Азыркы учурда ошо глобалдуу проблема болуп турган окуучуларга кол тийгизбегиле, окуучуларга ушундай аяр мамиле кылгыла деген демилге, мисалы, окуучу менен мугалимдин ортосундагы байланышты үзүп койбойбу? Мындай бир кандай ошо коркунучу барбы? Рахмат. Бул азыркы күндө мына окуучу менен мугалим ал гана эмес, ата эне менен мугалимдин ортосундагы мамиле, ата эне менен өзүнүн балдарынын ортосундагы мамиле, бул дагы мындай актуалдуу маселелерден болуп турат. Булардын баардыгы эмне жөнүндө кабар берип атат? Булардын баардыгы
коомубузда анын ичинде өзгөчө үй бүлөдө ата-энелерде педагогикалык маданияттын зарылдыгы жөнүндө билдирип атат да. Керек болсо мугалимдерибиздин өзүдө дагы педагогикалык кесипкөйлүк деңгээлди жогорулатуунун зарылдыгы жөнүндө, ата-энелер менен иштей билүү жөнүндөмү, окуучулар менен тынч ынтымактуу ымала маданияты аркылуу билим тарбия берүү жөнүндөмү зарылдыгын айтып турат. Анан эми сөздүн өңүтүнү мен ошол сиз айткан проблемаларды чечүүдө үй бүлөнүн кандай ролу бар, ата-эне ага кандай таасир бере алат, ушул жака ошол өңүттөн энелер мектебинин кандай кызматы, миссиясы бар, ошолорго буруп ошол жөнүндө айтсак бүгүн. Мына ушул көйгөйлөрдү сиз айткан билим берүүнүн азыркы коомчулукту бардыгыны ойлонтуруп түйшөлтүп жаткан көйгөйлөрүн чечүүнүн бир багыты бул ата-энелердин мектебини ачуу аркылуу үй бүлөдө педагогикалык маданиятты жогорулатуу. Бул маселени биз мына 97-жылдан бери Союз ыдырагандан кийин бул көйгөй башталган. 97 мына бул жерде жазылып турат. 97-жылдан баштап энелер мектебин ачып, ал аркылуу ата-энелерге педагогикалык билимдин элементтерини минимумуну берип окутуп келүүдөбүз. Анын натыйжасында алгач жалпы окуттук. Азыркы күндө мына программанын негизинде ар бир класстын ата-энелери ошол класстын класс жетекчиси аркылуу бир айга бир жолу педагогикалык билим, ата-энелик билим алып окуу процесси башталган. Бизде бул 25 жыл кери башталып, өзүнүн жакшы мөмө жемишини берип, акырындап 7 дубанга, 7 областка тарап, ошонун бири мана Чүй областы боюнча энелер мектебинин координатору Динара Сартбашева ийгиликтүү иштеп келатат, келүүдө. Бул демилгебизди колдоп, коомчулуктун талабы менен билим берүү министрибиз кайрылуусу менен билим берүү министрибиз Алмаз Бейшеналиев быйылкы жылы 13 майда бардык мектептерде ата-энелер мектебини коомдук башталышта ачып окутуу жөнүндө буйрук чыгарды. Жана сиз айткан балдарга кол тийбестик, балдар менен мамиле, мунун бардыгынын проблеманын түйүнү ошо ата-эне эгер балдарга жакшы билим берип, жакшы тарбия берсе, алар эч качан мугалим менен конфликтке барбайт да. Ошол өңүттөн дагы мына буйруктун чыгуусуну кыргыз коомчулугу сүйүнүү менен педагогикалык мектептер, ата-энелер кубаныч менен тосуп алды. Азыркы күндө жаңы окуу жылыдан пилоттук мектептерде жана балдар бакчаларында энелер мектебини, ата-энелер мектеби аркылуу окутуу иш чарасы башталып атат. Кече Динара Сартбашева анан Чүй областтык билим берүү методикалык борбору Райымбек Карагулович, анан Кундуз Мукашевналардын, Динаралардын уюштуруусунда Чүй областындагы бардык райондун мектеп директорлору, балдар бакчаларынын, ошо пилоттук мектептердин районолор катышкан, 200-гө жакын адам катышкан жыйын болду. Биз ошол жерде дагы сиз айткан проблемаларды, аны чечүүнүн каражаты катары ата-энелер мектебини кандай кылып киргизебиз, ушул маселелерге арналган 2 сааттык жыйын өткөрдүк. Эң жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул бизде агайдын колунда турган өзүнүн калемине таандык энелер мектебинин программасы аттуу жакшынакай бир китепче бар экен. Ушуну колдонуп биздин билим берүү тармагынан да кандайдыр бир болсо салым кошкон болот экенбиз. Анан бул жакта бир китебиңиз турат, ата-энелер сиздер үчүн деген. Ушул китеп тууралуу айтып, аты эмнеге мындай экен, ошо айта кетсеңиз ушул китеп жөнүндө. Жанагы бул программада энелерди окутуунун темалары, сааттары берилген болсо, азыр мен мына бүтүрөйүн, эме 1-2 моментини. Мисалы үчүн көп мындай кызыгып атат да,
ата-энелер мектеби болсо ал жерде эмнени окутат энелерге деп мүмкүн сиз деле ошол сурооду бергиңиз келип атса керек. Бул жерде балдар бакчасынан баштап, дошкольный балдар бакчасынан баштап 1-2, 9, 10, 11 ар бир класстын жаш курагынын өзгөчөлүгүн эске алып энелери окутулат. Мисалы бир 2-3 теманы мен айтып коеюн, кандай темалар ал жерде окутулат. Мисалы 5-класста 12-13 жаштагы балдардын жаш өзгөчөлүгү жана аларды тарбиялоонун методдору. Бул энелерге өтүлөт ушу тема. Мына 1 саат теория, 1 саат практика. Дагы бир теманы айтсак, үй бүлөлүк китепкана түзүү. Андан кийинкиси балдарды туурак тамактанып, эс алуу, эмгектенип, ойлонуусун уюштуруу. Мектепте мугалим менен туура мамилени орнотуу жана мугалим менен китеп аркылуу билим алуунун жолдору. Мына ушундай темалар үй бүлөдөн ата-энелерге окутулат дагы. Мисалы бул жерде дагы бир 6-класста маданияттуу үй бүлөнүн белгиси. Балдарды өз ишмердүүлүгүн уюштурууга тарбиялоо деген бул темалар 11-класска чейин. Мынабул болсо ошол темалардын колдонмо китеби. Ал темаларды бул жерде чечмелеп жазылган. Мына бул ар бир ата-эне биринчиден мынауны класс жетекчилер бир айда бир жолу чакырып өтөт. Анан ошол эле убакта ата-энелердин колуга бул китеп берилгенде ата-энелер бул китеп аркылуу ошол темаларды өз алдынча дагы окуп, балдарыны мына ушул китеп аркылуу тарбиялоо жолдоруну өздөштүрөт деп ойлойбуз. Эң жакшы, чоң рахмат. Ал ушул китептерди биз мисалы ата-энелер телекөрүүчүлөр кай жерден алып, кай жерден алсак болот, сиздерге кантип байланышсак болот мисалы? Агайдын китептери азыр Жет областта ошо координаторлордон телефон номерлерин байланышып алса болот. Бизде азыркы күндө Чүй областы боюнча айта кете турган болсом, бардык райондорго бизди чакырышты. Биз барып ошол агайдын эне мектеби боюнча маалыматтарды бердик. Мектеп жетекчилери, директорлор ошо өздөрүнүн ата-энелерин чакырып чогулушту. Биз ошо эне мектеби деген бул кандай өтүлөт, бул эмне болгон сабак деп дээрлик бардык райондор бизди чакырып, биз алар менен жолугушуу өткөрдүк. Агайдын шакирти бул жактагы жана менин командам, Чүй лидерлери барып ошол райондорго барып иштерди маалымат берүү иштери жүргүзүп жатабыз. Китепти болсо биз аларга берип коебуз, маалымат ошол жактан алар алып атышат. Чоң рахмат. Чынында кылып жаткан иштериңиздерге абдан сыймыктандым мен. Себеби бул Кыргызстанга абдан салымын кошо турчу. Деги эле ошол Кыргызстан мамлекетин өнүктүрүү үчүн кошо турган салымыңыздар абдан, иш-чараңыздар абдан мыкты экен. Агай ушундай бир суроо берейин мынтар сизге. Ата-энелер жөнүндө сөз кылдык. Ал эми мугалим жөнүндө сөз кылалы. Мугалимдин баалуулугу эмнеде? Мугалим кандай болушу керек өзү? Ооба. Мына бул эмени логикалык жыйынтык чыгарып коеюн, 1-2 сөз айтып турупчу. Мына бул жерде мисалы үчүн ата-энелер үй бүлөдө балдардын терс сапаттардан сактоо жөнүндө деген тема бар да. Мына бул китепте терс сапаттар кайсы? Агрессивдүүлүк, жана жалкоолук, ышкоолук, ичи тардык, бакылдык жана башка терс сапаттардан кандай кылганда үй бүлөдө сактаса, ошону жок кылып тарбияласа болот. Жана бул жерде дагы бир тема бар, өтө кызык. Ата тарбиясы кандай болуш керек? Атанын балдарга тарбиясы, өзгөчө ата уул баланы кандай тарбиялаш керек? Кыз балага кандай мамиле кылыш керек? Мектеп билим жөнүндө балдар менен үй бүлөдө аңгемелешип, мугалим мектеп китепке урмат, сый, кызыгуу тарбиялоо. Дал мына ушул жетилишпегендиктен мугалим менен сиз айткан окуучунун ортосунда конфликт чыгып атат. Анткени бул темалардан ата-энелер бардык эле кабардар эмес. Дагы бир кызыктуу теманы карасаңыз, балдарга үй бүлөдө сабак даярдоого шарт түзүү, сабак даярдоочу бөлмө түзүү, үй бүлөлүк китепкана түзүү жана башка ушул сыяктуу темалар. Эми жана сиз айткан мугалимдер жөнүндө. Урматтуулар, мына бизде мугалимдер жогорку окуу жайларда окутулат, жаман эмес, рахмат. Бирок ушул жерде мен учурдан пайдаланып айткым келет. Жогорку окуу жайда педагогикалык багытта окуп жаткан жалпы студенттерге, жогорку окуу жайлардын мугалимдерине сиздерге рахмат. Азыркы замандын талабына ылайык мугалимдердин кесипкөйлүгүн чукул арада мындан да кескинти өзгөртүп, анын ичинде ар бир предмет мугалими өз предметини
эң жогорку даражада өздөштүрбөсө мектепте проблема жаралып калат. Мисалы математикадан кыйналбай өтсүн. Физик, химик, орус тилчи, англис тилчи жана башка. Мына ушул жерде өтө чоң көйгөй бар да. Башкасын ар жака кой, бүтүрүп келген адис өз предметини кыйналбастан балдарга бере билсе. Экинчи бир чоң маселе мугалимдердин балдар менен алардын психологиясыны билип, алардын психологиялык жаш курак өзгөчөлүктөрүнү билип, конфликтсиз иштөө жөндөмүнү өстүрүүгө өзгөчө маани берүү керек. Ошол багытта биз дагы бир китебибизди жазганбыз. Ал китебибиздин аты Устаттык өнөрү. Устаттык өнөрү бул дал мугалимдерге жанагы проблемаларды кандай кылып кесипкөйлүктү арттыруу, балдар менен иштөө, анан эң бул китебибизде жаңы берген багытыбыз мугалимдердин класс жетекчи катары ата-эне менен иштөө жөндөмүнү өстүрүү. Ата-эне менен дагы, үй бүлө менен дагы конфликтсиз иштеп, аларды билим тарбия жараянына тең ата катышуучу, чечүүчү фактор катары билим берүү системасыга тартып кызматташа билүү жөндөмү бардыгы ошо биздин Устаттык өнөрү деген китебибизде берилген. Чоң рахмат агай. Бизде WhatsApp онлайн түрдө WhatsApp дагы иштейт. Телекөрүүчүлөрдөн суроо келиптир ушундай. Саламатсызбы агай? Сизге ден соолук каалайбыз. Китеп жазайын деген пландар бар эле. Ушул китеп жазуу оңойбу, китеп жазуу кандай болот? Ошол китеп чыгаруу жөнүндө телекөрүүчүлөр кызыгып атат, ушуну айта кетебиз. Алгач ушу китеп жазуу каалоосу бар үчүн дагы рахмат айтыш керек. Бул өзү деле мындай чоң эле эмгек. Эми мен мына айтайын дегеним, азыр китеп жазгандар деле көп. Анан мындай котормо китептер дагы көбөйгөн. Түрк тилинен, орус тилинен, казак башка тилдерден, чет тилдерден, булар дагы бардыгы жаман эмес. Бирок биздин, мен ошо кайрылган угарманга, көрөрманга айтарым, китепти жазуу үчүн алгач ошол жаза турган ой пышып, ошону практикада жасап туруп жазса, ошондо жакшы болот да. Мына биздин азыр колубуздагы китептердин ар бири 25 жылдык эксперименталдык тажрыйбадан, амалияттан, турмушту күзөтүү аркылуу ошонун негизинде жазылган да. Ошол үчүн бул китептер турмуштук китептер деп атар элем. Сизге дагы сунуш берем. Китеп жазуу үчүн алгач турмуштун китебин окуш керек. Чоң рахмат агай. Ошол айта кетсеңиз, ошол мага өзүмө да кызык болуп турат. Мисалы биз жаш кезде, окуучу кезде мугалимден абдан коркчу элек. Мугалимдер келе жатканда биз качып, мисалы жөн гана ошо дене тарбия сабагына биз кийимибизди кийип келбесек, ушундай агайлардан коркчу элек. Мисалы агай көрүп койбосун, бизден тигиндей таяк жейбиз, мындай болот, эч алабыз деп. Ал эми азыркы учурда баарыбыздын оюбуз боюнча окуучуларда андай сезим жок болуп барат. Туурабы? Ушуну айта кетсең, ушунун кемчилиги эмнеде? Эң туура суроо бердиңиз. Эми ушуну өтө көп адам айтат. Биздин тоорубузда мындай эле, азыр мындай, азыр Z поколение деген кетип атат. Силер Z поколениясыңар. Андан да өтүп азыр Zoomer башка поколение, Moon кетип атат. Эми бул деле болсо айланып келип жанагы үй бүлөдөгү мугалимге, мектепке болгон урматтын тарбиясынын зарылдыгын айтып атат да. Эне мектеби, ата мектебинин зарылдыгын. Анан ошол үчүн биз дагы бир китепти жаздык. Бул китептин аты Дасторхон четиндеги университет. Бул дегени үй бүлөдө ата-эне жумасына 1-2 жолу балдары менен үй бүлөдө өтүүчү тарбиялык саактардын, сухбаттардын колдонмосу да. Мана мисалы үчүн балдарга кандай бир сапаттарды, эмгекчилдикти, адамгерчиликти, коомчулук менен, башка адамдар менен, устат, мугалим менен туура мамилени орнотуу, ишкердикти бала кезден үйрөнүү, кесип тандоого үйрөтүү, конок күтүү, конокко баруу адеби, турмуш тиричиликке бүйрө болуп адеби, андан кийин ак эмгек менен акча табып ишкердик жүргүзүү адеби сыяктуу. Мына ал жерде анан эң кызыктуу темалардын бири 7 атаны таануу сабагы. Ага кошумча биз бул китепке жаңылыкты киргиздик, 7 энени таануу. 7 энени таануу. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы улуу инсандарды таануу. Мисалы, дүйнөдө эң белгилүү Конфуций, Аристотель, Мухаммад пайгамбарыбыз, Исхак Разаков
Касым Тыныстановтан баштап Усубалиев, Жусуп Абдырахманов, Жусуп Баласагын сыяктуу улуу инсандарды үй бүлөдө бир таанытып барса жакшы болот. Албетте азыр мага көрөрмандар айтышы мүмкүн, ey Гапыр агай, бул үчүн атайын билим алыш керек. Ооба, ата-эне болуу ошол үчүн жоопкерчиликтүү. Ата-эненин өзүнүн дагы кругозору болуш керек. Төрөп, кийинтирип, тамактандырып коюу бул ата-энеликтин бир гана милдети, парз экен да. Эң чоң парзы баягыларды тарбиялоо. Ал үчүн ата-эненин өзүнүн белгилүү даражада билими, эң башкысы жана мен айткандарды айтыш үчүн ошолорго кругозору керек ата-энелер. Ошол үчүн ата-энелер үчүн дагы кругозорду жаздык. И мына бул китеп ошого жардам берет. Анан урматтуу алып баруучу, биз балдарга акыл маданиятын өстүрүүгө, анан билим менен акылды жөн эле сандыкка салып топтоо эмес, аларды турмуштагы көйгөйлөрдү чечүүгө, өзүнүн өмүр жолунда кесипкөйлүгүн арттыруу, бактылуу болуу, ишкердик жүргүзүү, коомчулук менен байланышта болуу үчүн акылды кандай пайдалануу жөнүндө акыл эмгегин маданияты деген китепти жаздык. Бул китеп азыркы күндө орус, турк тилиге которулган эле, былтыры жылы англис тилиге которулуп, электрондук варианты Лондондон чыкты. Мына бул дагы ар бир үй бүлөнүн настолный китеби болуп, ата-эне үй бүлөдөн баштап акыл маданиятына көңүл буруп, мынаны алгач өзү окуп чыгып, балдар менен иштесе, сонун болот. Анан биз жаңы бир жөрөлгөнү баштадык. Биз тойлордо, туулган күндө кымбат баалуу кийимдерди белек беребиз. Биз жаңы бир сунуш менен чыктык. Кыз себине 40 китеп деген. Сепке китепти кошуп берүү. Карасаңыз, ошо мисалы үчүн жаңы үйлөнүп жаткандарга мана Семете, Сеетек хадистерди, Жусуп Баласагындын китебини, Нуржигит Кадырбековдун Япон кереметинин сыры, Мамбет Асандын китептери, жана башта эң сонун тарбия жөнүндө мана ата-энелер сиздер үчүн китеби, мына бул акыл эмгек маданияты китептери, Дасторкон четиндеги университет китептери эгер кыз себине кошуп берилсе, Кудай кааласа, алардын келечекте төрөлгөн балдары бул китепти окуп чыккандан кийин башкача бир менталитет менен, акыл менен төрөлөт деп ойлойбуз. И акырында дагы бир маселе, биздин ата-энеден баштап жалпы коомдун мүчөлөрү, өзгөчө жаш балдарыбыз дагы өзүн өзү тарбиялоо маданиятына үйрөнүш керек. Мына бул китепти атайын жаздык, 3 жаштан тартып 99 жашка чейин кайсы жашта адам өзүн өзү кайсы багытка тарбиялаш керек. Мисалы, окуучу болууга өзүнү тарбиялоо, студент болууга тарбиялоо, келин болууга тарбиялоо, күйөө бала болууга тарбиялоо, ата-эне болууга тарбиялоо, кайнене кайната болууга тарбиялоо, чоң эне чоң ата болууга тарбиялоо, эл аксакалы акылманы болууга тарбиялоо, 80-90 жашка барганда элдерге дуа берип, кең пейилдүү бакаятадай, Курманжан энедей акылман ата эне болууга тарбиялоо. Мына бул өзүн өзү тарбиялоо китебибизди дагы ушу коомчулукка табыштап отурабыз. Чоң рахмат агай. Абдан эмне деришимди да биле албай турам. Себеби биз китеп дегенде эле окуучуну же болбосо бир билим адамын элестетебиз. Жок, андай эмес экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиз бала тарбиялайм дегенде дагы, бала өстүрөм дегенде дагы өзүнүн эрежелери болот экен, китептер болот экен. Ошол Гапыр агайдын ушундай жакшы китептерине өзүбүз көз кулак болуп, ушуларды окусак өзүбүзгө жакшы маалыматтар алат экенбиз, туурабы? Ооба. Анан ушундай бир суроо бергим келип турат. Бере бериңиз. Башкача суроо болот агай. Өзүмдүн ичимден келген суроо. Мисалы, Кыргызстандын тарыхынан 16-жылдары улуттук боштондук үчүн күрөш өткөн. Андан кийин бул репрессия убагында эмне деген биздин атактуу аталарыбыз өткөн. Анан согуш убагында дагы Айтматов атабыздын мисалы чыгармаларынын дээрлик 80% согуш маалында чагылдырылган, туурабы? Ал эми айтсаңыз агай, ушул биздин күнүбүздө ушундай атактуу адамдар чыгыш үчүн заманыбыз ушундай оор болушу керекпи? Сөзсүз эле түрдө, же болбосо эмне кемчилигибиз бар биздин? Азамат, өтө туура суроо бердиңиз. Эми ошол өткөн күндөрдү үйрөнүп, эстеп, алардан сабак алуу жөнүндө айтылат, бирок миң өкүнүчтүүсү али де болсо мына IT технология, инновациялык технология заманында, глобализация, вестернизация заманында баарыбыз жаңы технологияны өздөштүрүүгө маани берип атабыз.
мен элибизге, айныкса ата-энелерге, окуучуларга кайрылып айтар элем, алар өтө зарыл. Ансыз азыркы заманда жашаш кыйын. Инновациялык технологияны үйрөнүү зарыл. Ошол эле убакта биз азыркы замандын маңкурттары болуп калбастыгыбыз үчүн тарыхыбызды астейдил казып үйрөнүшүбүз керек. Ушул өңүттөн мен бир 3 казан деген сунушумда айткан элем. Азыр көп жерде айтылып жүрөт. Муну мен 15 жыл илгери алгач жазып айттым эле. Адамда 3 казан бар экен. Аш казан, рух казан, акыл казан. Жана бул аш казан эми түшүнүктүү бар болсун. Ал эми рух казан мынабул жанагы биз жаңы техника, технология, математика, илим, физиканы үйрөнүү зарыл, ансыз өнүгө албайбыз. Бул акыл казан экен. Ал эми рух казан болсо, бул адабий чыгарма менен, тарых менен, санжыра менен, уламыш, легендалар менен, анан ата-эненин сүйүүсү, мээрими менен толот экен да, ыйман, инсап менен толот экен. Биз жаштарыбызды, адамдар ушу 3 казанды тең толтурган болсок, ошондо чар тарабы, төр тарабы төп келген инсандарды өстүрөбүз. Ушуга маани берсек, анан мен ушул жерден бир теле берүүчүлөргө мынау китептин башыдагы Жусуп Баласагын бабабыздын төр сабыны мынандай айтып коюптур. Мына караң. Ушу бүгүнкү көйгөйлөрдү чечем десең дегенге окшоп турат да. Ал үчүн тарбиячы адам тап пейликенен, уул кызың дени сак өсөт экен, билим берип адилет тарбияла, эки дүйнө бактылуу болот анда. Уулдарга үйрөткүн жакшы сапат, жакшы иштеп бакыт да байлык табат деп Жусуп Баласагын бабабыз айткан экен. Ушул аркылуу мен жалпы теле көрүүчүлөргө кайрылгым келет ушуну айтып. Эң жакшы агай. Ошо ар бир сүйлөгөнүңүздөрдөн ушундай бир баалдамдап турат деп эсеп болот. Ой, рахмат. 3 казан деп айтып калдыңыз. Ошол ар бир адамдын мисалы өзүнө күндөлүк катары алып жүрчү бир мындай эрежеси кылсак да болот экен. Эң туура. Себеби биз канчалык күн эртең менен туруп, тамак аш колдонуп, аба менен дем алсак, суу ичсек, ал эми билим алуу дагы биздин кандайдыр бир азык, интеллектуалдык азык. Ал эми адабий китеп менен жанагы музыка, жакшы адамдар менен сухбат, жакшы теле берүүлөрдү көрүү, мына силердики сыяктуу да жакшы изденүү, бул өзү рухий азыгыбыз экен да. Ошол үчүн ушу биз азыр ашказандын азыгына аракет кылабыз баарыбыз элечи. Ал эми өкүнүчтүүсү рух казан менен акыл казанга анчейин кол бошобогондой болот. Анткени булардан киреше тез эле көрүнбөйт да. Булар алыс перспективага бизди даярдайт. Ушуга коомчулуктун көңүлүн буруу керек дейм. Мен да бир аз кошумчалай кетсем, ушул Дасторкон четинде университет китебинин мынакей эң биринчи бетинде агай Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү менен адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болор балдарды тарбиялап өстүрүү деп Чыңгыз Айтматовдун сөзүн жазган экен. Азыр сиз айтып өткөндөй ушул балдарды сөзсүз түрдө жанагындай окуялар болуш керекпи деп атпайсызбы? Ушул балдарды тарбиялоо үчүн Дасторкон четинде университет абдан керек да. Биз ушул энелер мектебинде энелерге айтып атабыз. Алар дагы ушунчалык жакшы кабыл алып атышат. Себеби ушул Дасторкон четинде ата-эне менен баланын байланышы да жок. Ата-эне балдар менен аңгемелешпейт, сурабайт, эмне кылды, эмне керек, китеп окудуңбу, жокпу, сабакка даярдандыңбы. Жана ошондой эле ушул Дасторкон четинде санжыралы, тарых тууралуу, ушул айылдагы мыкты инсандар тууралуу сөз кылса болот да. Негизи ушул Дасторкон четинде көп нерселер менен балдар тарбияласа болот ата-энелер. Биз ушуну дагы энелер мектебинин сабагында айтып атабыз. Ата-энелер аябай жакшы кабыл алып атышат. Эң жакшы Динара айтып кетсеңиз, теле көрүүчүлөргө да кызык болот болса керек. Ушул Акапарагай менен канча жылдан бери иш алып барасыз? Акапарагайдын мүнөзү кандай? Кээ бир жерде сиздерди урушуп мындай бир тарбиялап койгон кездер да болсо керек. Мен өзүм 1987 жылы бүткөм окууну. Ал кезде Кыз келиндер педагогикалык институт деген бар болчу. Анан ошол 35 жыл болуп калды иштегениме. Бирок мен Гапар Мадаминов жөнүндө маалыматты мындан 2 жыл мурун эле билдим. Мен укпаптырмын эмнегедир. Анан ошол пандемия учурунда биз онлайн группалардан таанышып калдык да. Анан кийин ошол бир укканда эле, агай жөнүндө укканда, агайдын китептери менен таанышканда эле биз уже ушул бизге жетишпей туруптур да, көрсө бизге мугалимдерге. Бизге мугалимдик кесибибиз
эмеске дагы жана энелер менен иштөөгө дагы агайдын бизге айткан насааттары, кеңештери, ушул жазган китептери бизге эң чоң аябай жардам болуп турат. Биз ушул убакка чейин билбеген нерселерди ушул агайдан үйрөнүп атабыз. Агайга терең ыраазычылык, агай бар болуңуз. Рахмат, рахмат. Чоң рахмат агай, сизге терең таазим. Мен бир эки сөз айтып койсом болобу? Азыр биздин эфирибизге байланыштуу сизге сөз кезегин берем. Бул илгерки Кытай билим адамы айтып кеткен эмеспи, Конфуций. Жашоо турмушту билбей туруп өлүмдү кайдан билмек элек деп турабы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул биз деген бир гана билим тармагын албастан жашоо турмушту дагы Гапар агайдын китептеринен окуй алат экенбиз. Анда эмесе биздин студияга келип бергениңизге чоң ыраазычылык. Анда эмесе сизге эркин микрофон болсун телекөрүүчүлөргө. Макул, мына. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен ушул бүгүнкү мүмкүнчүлүктү түзүп бергендиги үчүн мына Чүй областтык билим берүү бөлүмү Динара Кундуз Мукашевна, анан сиздин өзүңүздөргө дагы бизди бул жакка чакырганыңыздарга рахмат. Анан биздин мына ушундай чыгып сүйлөп жүрүүбүзгө дагы бир жардам берген Кумтөр компаниясы дагы мына бизге жакшы бир кеде колдоолорду көрсөтүп турат. Мына буларга дагы рахмат. Анан мен коомчулукка кайрылып айтам да, азыр мына билим берүүдө көп көйгөйлөр, коомубузда көйгөйлөр бар деп. Эми коомдо анын ичинде билим берүүдө көйгөй дайым эле болуп келген. Дайым эле боло берет. Кептин баары ошону оперативдүү байкап, алдын алуучу, аны жакшыртуучу чараларды көрүп туруубуз керек. Ошолордун бири ата-энелердин мектеби. Мына программа бар. Окуу колдонмо китеби бар мынакей. Мына эми ушул аркылуу биз ар бир үй бүлөгө бала тарбиясынын маданиятын жеткирсек, ошондо укук бузуу, кылмыштуулук, коррупция, зордук, зомбулук дегендердин бардыгынын алды бир топ алынып кыскарып калмак деп ойлоймун да. Анан адамдарыбыз дагы канчалык рух казаны толуп, үй бүлөдө эне мектеби, ата мектеби иштесе, балдар жакшы тарбия алса, бактылуулукту сезип жашай баштайт. Мен коомубузга тынчтык, аманчылык, анан бактылуулукту сезип, жакшы иман инсап менен эмгектенип иштөөсүнө Кудайдан тилеп калам. Чоң рахмат. Ушул бизге суроолор да келип калыптыр эфирден. Ушул китептерди Бишкек шаарынан кай жерден алабыз? Кыскача айта кетсеңиздер. Ушул китептерди кай жерден алсак болот биз? Китептерди номерин берсек болот. 0507 500 400 Эрлан Жыргалбеков Эрлан деген. Кайра айтылып койсун. 0507 500 400 Жыргалбеков Эрлан. Жыргалбеков Эрланга кайрылып ушул китептерди алсак болот экен. Чоң рахмат. Сизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убакыт соңуна келип жетти. Ал эми билим менин мектеп менин уям, билим болсо бизди жакшылыкка алып бара турчу эң керектүү азык экенин унутпайлы. Бирөөнү өзгөрткүң келсе, эң биринчи өзүңдү өзгөрт, билим ал демекчи. Сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфирде жолукканча сак саламатта калыңыздар.